Asker ардагерлери жана юристтер Кыргызстан Тажикстан менен жер алмашууга шашпай туруу керектигин айтышууда. Аскер талдоочусу ИИМдин ардагери Токтогул Какчакеевдин пикиринде Кыргыз-Тажик чек арасындагы чыр-чатактар Кыргызстандын аймагынан Тажик анклавтарына коридор алуу үчүн атайылап уюштурулуп жаткан провокация болуп саналат. Эгер биз буга жол берсек, Тажик тарап иш жүзүндө Кыргызстандын аймагына кирип алат. А бул өтө жагымсыз жагдай болуп саналат. Эртең Тажикстан менен достук мамилебиз өзгөрчү болсо, биздин коопсуздугубузга эч ким кепилдик бере албайт, дейт Какчакеев. Кыргызстан 30 жылдан бери бул маселени чече албай, баш оору болуп жатканы, өлкөнүн эл аралык укуктук мамилелердеги алсыздыгынан, эрктүүлүк жана талапкөйлүктүн жетишсиздигинен, чечкиндүүлүктүн жоктугунун айынан болууда. Бул маселе Кыргызстандын түштүгүнө өкмөттү, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабын, өзгөчө кырдаалдар министрлигин же чек ара кызматын көчүрүп баруу менен чечилбеши белгиленет. Анткени тарыхка кайрылсак, Советтер Союзунда бир кездери Кытай менен болгон мамилесинде өтө оор кырдаал пайда болгон. Бирок Советтер Союзу да, Кытай да коргоо министрликтерин башка аймактарына жылдырган эмес. Ошондуктан чек ара тилкелериндеги элдердин ортосундагы мамиленин курчушу бул кадимки авантюра, дейт талдоочу. Жергиликтүү бийлик болсо, кыймылсыз мүлктүн сатылышын көзөмөлдөй алган жок. Ошол эле тажиктер менен байланышты оңой албады. Бир канча жолу жолугушуулар болуп, биргеликте чек арадагы абалды көзөмөлдөө боюнча иш-чаралар өткөрүлдү. Бирок эч кандай алгылыктуу жыйынтык чыккан жок. Демек, тийиштүү кызмат адамдарынын даярдыгы начар экенин байкоого болот. Аракеттерден майнап чыкпай жатышынын дагы бир себеби демаркация жана делимитация процесстери менен жарандык адистиктеги кишилер алектенип жаткандыгында. Бул жумушту чек ара боюнча адистер жасашы керек болчу. Кыргызстанда топографиялык окуу жайларын аяктаган, дисциплина жана милдет эмне экенин так билген жаш офицерлер жетиштүү. Президент Кыргыз-Тажик элдеринин достугу тууралуу айтып жатат. Бирок бул болгону маселенин маданий гана жагы болуп саналат. Ал эми чек араны делимитациялоо түшүнүгү болсо, так материалык маселе экени белгиленет. Ал эми коргоо министринин мурдагы биринчи орун басары Мурат Бейшекеев болсо, дүйнөдө бир дагы чек ара маселеси көтөрүлбөгөн мамлекет жок экенин айтат. Чек ара аймагындагы чыр-чатактар тууралуу кандай сөздөр айтылбасын, бирок маселени чечүүгө биринчи кезекте акча каражаты керектелет. Андыктан алгач саясий эрктин күчтүүлүгү жана жергиликтүү экономиканын жакшырышы маанилүү. Президент чалып жатат, ага абал туруктуу деп билдирүү берилип келет. Бирок 30 жылдан бери маселелер чечилип калган жок. Мисалы, аймактардын делимитация болбошу, жумушсуздук, миграция, таза ичимдик суусунун жоктугу, банги заттарынын айлануусу, дейт Бейшекеев. Ошондуктан чек ара аймактарын ирети менен тартипке келтирүү керектиги айтылат. Биринчи кезекте Тажик тарап менен сүйлөшүүлөргө үчүнчү тараптын катышуусу жок баруу зарыл. Пикир келишпестиктерди укук талаасында чечүү керек. Андан соң инфраструктура, заводдорду куруу, таза суу алып келүү жумуштарын аткарууга киришкен макул. Бул аракеттер туруксуздук орун алып жаткан аймакты бир калыпка салууга өтө чоң түрткү болмок. Антпесе ал жердеги тургундар бири-бирине таш ыргытып, ал эмес ок атууларын токтотушу кыйын. Бул албетте согуштун келип чыгышын шарттайт. Мындай боло электе биздин президент Тажик президенти Имамали Рахмонду сүйлөшүүлөргө чакырышы керек. Бизде аймактардагы инфраструктурага акча жок дешет. Анда каражат эмнеге бар? Эгер полду жуубасаң, ал кир бойдон тура берет, деп салыштырат талдоочу.
Ал эми жер алмаштыруу болсо ойлонулбаган нерсе. Буга тажик тарапта барбайт деп эсептейт Бейшекеев. Тажикстан менен учурдагыдай чыр чатактын чегинде турган кезде аймак алмаштыруу такыр туура эмес идея экенин УКМКнын башчысынын мурдагы орун басары Кубатбек Кожоналиев да белгилейт. Ар кандай чыр чатактын чыгышы контрпродуктивдүү болот. Тажикстанда граждандык согуш жүрүп жаткан кезде тажик бийлиги коңшу өлкөлөр менен болгон ар кандай талаштарды абал тынчыганга чейин четке сүрүп койгон. Ошондо тараптардын элдешүүсү Бишкекте болгон. Эксперттин баамында Орто Азияда жер жана суу маселеси, айрыкча эл жыш жайгашкан Фергана өрөөнүндө курч болуп келет. Ал эми аны чечүү үчүн ачык айкын компромисске баруу керек. Кыргыз-тажик чек арасында болсо чагым кылып жүргөндөр бар экени айтылууда. Демек, абалды курчутууну каалаган күчтөр бар. Сактык жана саясий эрктүүлүк болбосо, маселе ушул бойдон чечилбей тура берет. Эскерте кетсек, Кыргызстандын топографиялык жумушчу тобу Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьер-министрлеринин жолугушуусунда кол коюлган протоколдун пункттарынын бирин аткаруу боюнча ишке киришти. Жумушчу топко ушул жылдын 1-мартына чейин Баткен району менен Тажикстандын Исфара шаарынын ортосундагы бир нече жерден окшош жана аянты бирдей тилкелерди өз ара алмашуу боюнча макулдашылган варианттарды иштеп чыгуу тапшырмасы берилди. Жумушчу топтун жыйыны Баткен шаарында вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун жетекчилиги алдында өтмөкчү. Башкача айтканда алмашуу жолдорун сунуштайбыз, башка немни сунуштайбыз. Мен ойлойм, ушул жумуш болуп атканда ал тарап менен биз ойлойм катуу иштегенге биз даярбыз. Жеңиш Разаков келсин! Жеңиш Разаков келсин! Жеңиш Разаков келсин! Сооронбай Шарипович келсин! Сооронбай Шарипович келсин! Ак үй алдына жана Баткен шаарында өлкө жетекчилигинен чек ара маселесин чечүүнү, Жеңиш Разаковду кызматтан алууну жана 14-январда чыккан чыр чатактын айынан камакка алынган Баткендин 4 тургунун бошотууну талап кылган митинг болуп өттү. Элдин атынан келгенбиз, тилекке каршы биздин өзүбүздүн президентибизге үнүбүз жетпегени дагы бир жолу бизди өкүндүрөт. Же бир спикер чыгып, же бир премьер-министр чыгып, же президенттик аппараттан аппарат жетекчиси. Мейли президенттин иши көп экен, өзү чыкпаса бирөөнү айтып койсо болот эле да. Алар болсо ноль внимание кылып, эч ким чыкпай койгондон анан жанагы өздөрү жактыр Тилаев деген бирөө чыгып көңүлүн алды. Эгерде ал чыкпай койгондо эмне болот эле? Эмне, значит, мындан келди Кыргыздын төбөйлөрүнө, бийликтеги адамдарга кыргыз элинин кереги жок экенге дегенди билгизет да бул. Андан башка эмне деп түшүнсө болот? Бирок парламенттик комитет күч түзүмдөрүнүн чек арадагы абал боюнча отчетун угуп, эч кандай чечим кабыл алган жок. Келерки аптада кайрадан Жеңиш Разаковдун катышуусундагы жыйында талкуу болор айтылды. Эртеңки күнгө чейин танап биз сак саламатта болуңуздар. Рахмат. Бул не деген шамалдын белгиси? Бул деген бийликти ойлонгула. Эгерде эл менен считация этпесеңер, эл менен эсептешпесеңер, акыры не болот дегенди билгизет. Менин жеке пикиримде. Ошолордун бардыгын эске алып, жакшыраак карашпаса, бийликтин иши бул ойдон кетсе, алыс барбай калат. Ушул жылдын 10-январына караган түнү тажик жарандары Кыргызстандын тургундарынын үйлөрүнө жана автоунааларына таш ыргытышкан. Тажик тараптан ок да атылган. Кыргызстандыктар Ош-Баткен-Исфана жолун жабууга аракет кылышкан. Бирок укук коргоо кызматкерлеринин кийлигишүүсү менен жол тосулган эмес. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.